Саламатсыздарбы? Калайык эл, сиздерге мен өзүм бир компания жөнүндө, Envor компаниясы жөнүндө, продукциясы жөнүндө кантипчи составы кандай, кайсы ооруларга шифа берет, ошол боюнча сиздерге айтып кетейин, маалымат берип. Бул компания турецкий компания, международный компания. Продукциясы черный тимин, кара зиренин майы, же болбосо сейдананын майы деп да айтабыз. Ошол сейдана кара зиренин 200дөн ашык сортунун ичинен ошо высший сортун алган. Негиздөөчүсү түрк, 45 жашта, өзү кесиби боюнча химик, аналитик, фармацевт. Ошол киши 9 жыл изилдеп туруп, ушул оригинал кара зиренин майын бизге сунуштап алып келип отурат. Бул жерде компаниянын продукциясы 4 эле продукциясы бар. Биринчиси черный тиминдин майы, капсулада и суюктугу бар. Экөөнүн составы бир эле. Бул бардык возрасттагы кишилерге, балдарда 1 жашар баладан баштап бардык возрасттагы кишилер ичсе болот, адамдар. Себеби булда побочный действие жок, химикаттар жок. Бул эмне кылат? Бул жанагы 200дөн ашык сортунун ичинен эң оригинал сортун алган, высший сортун. Холестерини жок бунун майынын составында. Башка майлардын составында холестериндер бар. Бул биздин компаниянын майында, тимин кара зиресинин майында холестеринди да тазалаган, жанагы кара зиренин сыртында чел кабыктары бар, ошо чел кабыктарда дагы уулуу заттарды да тазалаган. Холодный отжим менен сыккан, муздак сыгы менен сыккан. Дарылык касиетин сактап калган. Бул жерде майынын составында тимофенон деген живой молекула бар. Ошол молекула дарылык касиетти ошол берет. Себеби анын майынын составында ошо живой молекулада 200дөн ашык витаминдер, цинк, калий, кальций, фтор, магнезий, железо, углевод, водород деген ошондой биздин организмибизге эң керектүү натуральный жанагы микро-макроэлементтер ушунун майында бар болгон үчүн бул бардык ооруга шифа. Onu ичсеңиздер бардык ооруга болгону 13 жашка чейин бир капсуладан эртең менен ачкарын ичилет. Ал эми 13 жаштан жогоркуларга бир капсула эртең менен, бир капсула кечинде ичилет. Жылуу суу менен 70 градус ысык суу менен ооз күйгөргүбө сууну токтотуп ууртап жутуп ичиш керек. Анан ачкарын ичиш керек. Андан кийин анан тамактанса болот. Бул эмне кылат? Мол тиминдин бул суюктугу деле ошондой эле. Бул жаш балдарга пайдаланса болот. Жана оозу ойлоп аткандарга, температурасы чыгып аткан, грипп болуп калса, же болбосо күнүгө оорубаса деле балдарга жарым чайный ложка менен күнүгө бир маал ичирип койсоңуздар, баланын дагы курттары түшөт, иммунитети көтөрүлөт, температура жанагындай пародонтоз, оозу оюлган, ангина, тамактары ооруп, кыскасы аллергия, курттарды түшүрөт, бүт бардыгына балдарга да жакшы. Кыскасы бул чоң кишилерге дагы айттым го, эки болгон эле айырмасы дозасына 2 маал ичкен үчүн айырмаланат. Бул иммунитетти көтөрүп берет, жанагындай суук тийгендерге, аллергияга, вируска, мите курттардын бардыгын түшүрөт, температураны түшүрөт, какырыкты чыгарат, жанагы астма, бронхит дегендерден какырыктар чогулуп, ошондордун улам немете берет го, улам какырык чогулуп, ошолорду да чыгарат, өзү эле чыгарат. Зара айдоочу дейт, биз доктурга барганда мочегонный деп немелер таблеткаларды, дарыларды берип атпайбы, ошонун ордуна бул өзү эле ушул бир нече ооруну, ушул мен атап аткан оорулардын бардыгын ушулдан жакшы болуп атышат. Андан сырткары жанагы тамырыбыз тарамыш түйүлүп калат го, ошолорду дагы ал дагы бир жетишсиздиктен улам болот. Ошолорго каршы мите курттарды чыгарат, жашартат, организмди, клеткаларды жаңылайт, калыбына келтирет, геморрой жана башка бардык ооруларга. Кыскасы бир өлүмдөн башка шифа деген ушул да. Эми буну 2 маал, күнүгө 2 маал бир капсуладан ичилет деп жана эле айттым, ысык суу менен деп. Анан кийин суунун артынан кичине суу ичиш керек. Суюгу күнүгө 2 жолу жарым чайный ложка менен ичилет. Мына бул жерден окуп алсаңыздар деле болот. Экинчи продукциясы Nigella Mix деп турат. Nigella деген бул ошол тиминдин эле сорту, mix деген аралашма деген сөз. Бул жерде 5 данектин майы курамында, составында 5 данектин майы, инжирдин, жүзүмдүн, анардын, өрүктүн жанагы ачуу данектери бар го, ошонун анан кара зиренин данектеринин майы 5 данектин майынан чогултулган. Бул жерде 14 витамин бар, ракка жакшы. Кыскартып эле айтайын сиздерге.
ыракка каршы, башка шишик ооруларына дагы бөйрөктөн улам шишиген, шишик болуп пайда болгон оорулар бар. Аны аялдардын эндометриоз деп коет, жанагы женский жактан ооруп атышпайбы? Суук тийген ошо почканы оңдойт, боорду, бөйрөктү тазалайт бул. Канды тазалайт, жүрөк кан тамыр ооруларына жакшы, жүрөккө да жакшы, кыскасы. Давлениеден баш ооругандарга жакшы. Кан тамырларды тазалап, кандын составын тазалайт бул. Андан сырткары тери ооруларына да жакшы, жанагы ала оорулар, псориаз, витилиго, экзема деген, анан лишай деген оорулар бар, тери оорулар. Алар доктурдан эч качан жакшы болбойт, себеби бул оорунун ошо пайда болгон ички жактагы тамырларын неметет да, тазалайт. Бул продукциялар баары оорунун тамырын тазалаган үчүн ошону менен айырмаланат. Экинчи ооруларыңар кайталанбайт. Башында ичип атканда эскертип коеюн. Обострение деп коет, козгойт, козгогону жакшы, себеби ошол оорунун өзөгүн барып бул тазалап кирет да. Тазалап кирет. А биздин медицина болсо сырткы эле белгилерин алып коет. Оорунун өзөгү тазаланбаган үчүн оорулар кайра эле хронический анан өчүшүп кетип атпайбы. Ошондон улам муну ичсеңиздер, хадисте бар, пайгамбарыбыздын сөзү бар. Кара зиренин майын ичкиле, бир өлүмдөн башка шифа. Себеби көрсө оорунун бул өзүн тазалайт экен. Мунун да суюктугу бар, 5 эктин майынан. Ашказан оорулар муну 18 жашка чейин бербейбиз, 18 жаштан жогорукулар пайдаланат. Бул ашказан жараларына, зоопко дагы жакшы. Андан сырткары тери ооруларына, күн тийбеген, кечинде күн тийбеген учурда жатарда сыртынан сыйпап, баягы ала ооруларын четин тегеретип туруп сыйпап неметсеңиздер дагы жакшы болот. Иши кылып, кыскасы бул анан эркектердин простатит аденомасына жакшы, суюктугун ичсе деле болот, мунусун ичсе деле болот да. Бул жөн эле коробкасы. Бул эркектердин простатит аденомасына жакшы, төрөй албай жүргөндөргө да жакшы. Себеби бул баягы ички органдарда бир проблема болгон үчүн боюна болбой атат да, күйөө сөкө тең ичиш керек. Муну менен кушоо ичилет. Бул 2 маал ичилсе, бул түшкү тамактан кийин, жарым сааттан кийин ичилет. Анан артынан жылуу суу ичесиздер. Аны мен YouTube азыр номерим чыгат, ошого звонок кылсаңар дагы мен любой время жооп берем. WhatsApp менен чыксаңыздар, голосовой жөнөтсөңүздөр, жооп берип турам. Бул жерде мен өзүмдүн жардамчыларым бар, алардын телефондорунан толук маалымат аласыздар. Эми о жерде жана эле айтып атам, ошол мен бул жака климакска да жакшы, бул жерде менструальный синдромдор деп коет, жанагы этеккир дагы баягы убагында келбей, оорутуп келип ошенткен учурларда ошону да жөнгө салат. Климакска, гормональный нарушение семирип кеткендерге дагы жакшы, ошо мына бир эле продукция дагы ушунча ооруга жардам берет. Бул дагы тазалап атат, оорунун өзөгүн тазалаган үчүн экинчи оору тазаланбайт. 3 ай 6 айга чейин ичесиздер, ай сайын алып иче бересиздер, оорундан кутуласыздар буюрса. Мына мен өзүм деле 67 жаштамын. Өзүм дагы ошол ооруларыман результат алган үчүн болуп калды. Уже бизден көп адамдарды ошолорго сунуштап, алар дагы результаттарын алып атышат. Болгону биз жанагы сооп иштерди эле жасап атабыз да. Ал кишилер деле өздөрү алып ичип атат, результат болуп бирөөлөрүн айтып, ушундай эл бири-бирине таратып, ошо результат таратып койгонубуз үчүн дагы ал кишилер продукция алганда скидка менен берип атат, анан дагы акча да чыгып атат да рекламага. Эми 3-чү продукциясы озон деп коет, озонированное оливковое масло деп коет. Капсулада бул деле бул деген 30 капсула. Буну бир маал кошобуз дедик. Буну бир күн, муну 2 маал ичебиз, буну бир күн бир маал ичип туруп, эртеси бир маал түштөн кийинки тамактан кийин муну жарым сааттан ичебиз. Муну кийинки күнү дагы озонду ичсек болот. Озон эмне кылат? Озон бул зайтун майына сиңирилген таза кислород, газ түрүндөгү. Бул ичкерген кан тамырларды кеңейтет, кан суюлуп коюлуп кетет да, ошол кандарды суюлтуп, кандын составын тазалайт дагы, канды суюлтуп берет. Кандагы липиддер деп коет, жана жабышкак болуп, илешкек болуп, кандардын составы бузулуп баштайт да. Бактерия, вирустар, ошолордун баардыгын холестерин ошону тазалайт. Сахарный диабетке жакшы, муну менен муну чогуу ичкенде сахарный диабеттер, себеби бул холестеринди да тазалайт. Канданчы? Анан давлениени нормага келтирет. Любой кишинин давлениеси жогору болсо 120-80ге алып түшөт, өзү эле продукция табат. Ичибизден эле продукция өзү иштейт да. Анан кимдики төмөн болсо жогору көтөрөт да, нормага алып чыгат. Башында обострение болот, ким давлениеси болсо кичине чоңойот. Мындай чыгып турат дагы, беше коркпоңуздар, үзбөй эле иче бериңиздер. Анан ошентип калыпка келтирет дагы сонун. Андан башка бул сахарный диабетти да жакшы, себеби холестеринди тазалаган үчүн.
инсульт инфаркт болуп калгандар ичсе дагы жана тез кайра немелери иштеп кетет да. Баягы кыйшайып бир жактары неметип калат го, ныкталары. Ошолорду да тез калыбына келтирип атат да. Эгер алдын ала ичип жүрсөңүздөр, каныңыздар суюк болот, энергия пайда болот, уйкуну да нормалдаштырат и андан сырткары бул өзү сонун результаттарды берет да. Ушу үчөөнү иштикпи? Эми төртүнчүсү кофелери бар. Кофенин 3 түрүн сунуштайбыз. Монсу болсо коробкада чыгарган, подарочный деп эле айырмасы жок, просто подарочный ичинде пакетте. А булар бош түрүндө бразильский таза кофелер. Биз кофе десе эле курка беребиз. Алар магазинде, супермаркеттерде сатып аткан бизден кооз идиштеги, кооз упаковкадагы кофелерибиздин бардыгы искусственный кофелер. Себеби алар баягы селитра менен азот менен тез бизнес үчүн неметип туруп, түшүмүн алып туруп, анан кийин сахары дагы искусственный, и кофеси дагы, и сүтү дагы искусственный болгон үчүн булар уйкуну качырат, жүрөктү дүкүлдөтөт, давлениени көтөрөт. Балдарга дагы болбойт, зыян, жүрөккө зыян. Ошон үчүн алар ошондой. Кофеини бар. А бул болсо кофеини жок, бразильский таза кофелер. Биринчи кофеси могу жерде кремали деген кофеси бар. Жок, бунусу саде экен, саде. Бул арыктайм дегендер үчүн. Бул жерде бразилиялык таза кофе, холестерини жок, натуральный түрдө өскөн кофелер. Кофенин өзү натуральный болгон үчүн өзү лечебный. Ага тиминдин немесин талканын кошуп койгон, экстракт деп коебуз. Андан сырткары ошол бул арыктатат. Ачкарын ичсеңиздер арыктатат. Мага телефондо чалсаңар да жакшылап түшүндүрүп берем. Андан кийин кремали деген кофеси бар. Экинчиси бул болсо кимдин давлениеси жогору болсо ошолорго сунуштайбыз, давлениени түшүрөт. Бунун составында жанагы эле бразильский таза кофе и кокостун сливкасын кошуп койгон, сүттүн ордуна натуральный витаминдер көп болгон үчүн ошону кошуп койгон. Андан сырткары бунда неме бар, жанагы тиминдин экстракты бар и 100% глюкоза бар. Канды көтөрөт, балдарга да бере берсек болот 3 мал. Мына черный кофени балдарга сунушталбайт. Себеби бул баягы арыктаганга деп атпайлыбы. Анан бул эми дагы бир кыш деген кофеси бар. Ал жерде бразильский таза кофе, черный тиминдин экстракты и плюс прополис бар, и 2 дары чөп бар. Бизде өспөгөн, Турцияда өскөн экинацея рашковое дерево деген 2 дары чөп бар. Ошолор составында болгон үчүн бул суук тийгендерди бардыгын айдайт. Мисалы үчүн биздин бардык эле органдарыбызга суук тиет экен. Суук тийгенден улам оорулар пайда болот экен. Башыбызга, кулагыбызга, мурунга, көзгө, ички органдарыбызга, тамагыбызга, бронхит, астмада ошондон пайда болуп атпайбы? Ичегилерибизге, буттарыбызга, колдорубузга, кыскасы ошо суук тийгендин бардыгын одновременно тазалап кетет. Ушуну ичип атканыңызда ошол оорулардын биз доктурга барсак, бир оору жерибизге барсак, мисалы үчүн менде бронхит бар деп барсак, бронхитибиз деле карайт, ал деле убактылуу. Анан хронический өтүшүп кетип атпайбы? А бул болсо ошол дары чөптөр ичип атып, жанагы кофени ичип атсаңыздар, бул кофеден да результаттар болот. Себеби тимин бар. Анан жана дары чөптөр ичип атканыңар деле кан тамырларыбыз аркылуу баягы айланат да, ошол азык алат да ар бир орган. Ошондо көздү деле өзүн да тазалап кетет экен, мурун, кулак, буту, кол, ишек баарын тазалап кетет. Мен ошондон деле мисалы үчүн өзүмдүн результаттарым бар. Өзүмөн баштап бутумдун учуна чейинки результаттарды алдым да. Ошол. Анан маркетинг кылганда кызыккандар болсо, алып эле иче берсеңиздер деле болот. Бирок каттоо бекер бул жерде. Өзүңүздөргө мондай 4 түрдүү пакет деп коебуз, акча бар. Ушулардын 5 түрдүү акча бар. Ошонун бирөөнү өзүңүздөргө эле муну ичиш үчүн тагыр сатып аласыңар да. Сатып алгандар силерге биринчиден скидка берет. Каттоо бекер, акча албайт. Экинчиден силерге өзүңөрдүн местаңар болот ошол жерде, компанияда. Сиздерге реклама кылган, информация берген кишилердин артынан ошо өзүңүздөрдүн местаңыздар болот. Ошондо товар алып ичесиздер. Мисалы үчүн мына жерде $75 деп атат, бул 6500 сом болот. Доллардын курсу 85 менен 75ти 85ке бөлсөңүз 6500 сом болот. 6500 сомго өзүңүзгө товар комплексно сатып алсаңыз болот. Ошону сатып алып, ичип, результат алып, бирөөлөргө айтасыз. Же болбосо экинчи пакети $150. $150 13.000 сом болот. Же болбосо буга алсаңыз семьями ичесиз. Мына бир кишиге бир курс лечениеге жетет 75. А 150 болсо семьями ичсеңиздер болот. Анда ушуга берет, ушу суммага. Бул жерде дагы $400 алсаңыз да бизнес кылсаңыз болот, ашыкчасын сатып ичсеңиз болот. Компания сатып берет, өзүңүз эле сатсаңыз, салган акчаңызды ичкенден сырткаркысын сатып акчаңызды коюп алсаңыз болот.
$700 дегени бул 60 000 сом болот. 60 000 сомго бизнес кылам дегендер алса болот. Өздөрү бир 15 000 сомдогун ишсе, калган 45 000 сомдогун сатып ийсе, кайра эле 45 000 кайтарып алат да. Компания сатпайт, да бир жолу эскертем, өзүңүздөр алган акчаңызда, өзүңүздүн акчага алган товарды сатып ийсеңер, акчаңар кайра кайтып аласыңар да. Ошентип бизнеси дагы бар. $1500 дегендерде дагы эме аябай буну алгандар деле бар. Бизде шоу бизнесиндегилер аябай көп. Алар ушун менен кирип, элдерде ушу менен алып, чоң бизнестерди жасап атышат да. Компания бизге каяктан акча төлөп берет? Себеби биздин рекламадан акча төлөйт. Мына биринчи ушундай пакеттердин бирөөнө товар аласыз, эгер кааласаңыз жөн алып ичсеңиз деле болот. Спонсорлорго чалсаңыздар алып берет. Скидка менен